Өкмөт курамында эң эле көп убакыттан бери иштеп келе жаткан саламаттыкты сактоо министри Талант Батыралиев өзү иштеп турган маалында бир да жолу кымбат баалуу белек алып көргөн эмес. Чет жакта майда барат китептерди алып калбаса, майрамдарда да албайт. Кайсы бир киши өз жумушун бүтүрүү үчүн да белек тартуу кылып көргөн эмес. Бир иш бүтүрүү үчүн, же болбосо бир таанышы үчүн, же бир ишти неме кылыш үчүн белек күтүү немеси бизде жок. Принципте. Ошондон мага бирөө кирип келатканда деле секретарша ушундай көп жылдан бери иштеген кылдаттындай адам. Анан ошол сурап атасыңар, мен дагы ошону караш керек экен, ошо немесин карап койгулачы деп. Бул деген эми мындай өлчөмү менен болбойт. Анан эртең дагы неме болбогондой кылып буну официалдуу түрдө бир немеге, бир системага киргизип коюш керек да. Эми өкмөт чиновниктерге 1000 сомдон кымбат белек алууга тыюу салуу боюнча токтом долбоорун талкууга чыгарды. Ага ылайык болбой эле чет жактан же башка бирөөлөрдөн 1000 сомдон кымбатыраак белек берилип калса, ошол мамлекеттик мекемеден ал белегин сатып алыш керек. Же мекемеге өткөрүп бериши кажет. Эгерде аны жашыра турган болсо, атайын жазалар каралган. В проектном положении предусматривается, что те подарки, которые получает... Ар бир мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде атайын комиссиялар түзүлүшү керек. Алар белектин баасын аныкташат. Белектин чеги жок болуп калган маалда, эгерде ал белегин жашырса, биринчи эскертүү. Ага да болбой ишин уланта бергени ачыкталып кала турган болсо, жумушунан арылат. Бул токтом кызыкчылыктардын карама каршылыгы боюнча мыйзамга толуктоо иретинде киргизилип жатат. Эреже мамлекеттик, муниципалдык мекемелер менен улуттук банкка тиешелүү. Тагыраак айтканда, мамлекеттен айлык алып жаткан жетекчилердин баарына тийиштүү. Бирок кээ бир жогорку кеңештин депутаттары бул эреженин ишке ашып кетишинин күмөнүн санап турушат. Жемкорлукту белекке алмаштырып бөнүп алган өкмөт эрежени аткарып кетпейт деп шек санашууда. Чет элдик уюмдардан белек алуу жагынан биздин чиновниктер абдан мындай алдыда турат. Тескери жагынан үлгү. Мисалы, Оштун мэри азыр Кытай белек кылган джипте жүрөт. Биз ызылдап атып, China Road деген Кытайдын жол курган компаниясы транспорт министрине Кыргызстандан ал фирма, андай фирма көп. Мисалы, джип машина белек кылып, биз ызылдап атып, аны кайтарып берди. Мисалычы. Анан килейген 20 000, 30 000, 50 000 долларларды джиптерди өздөрү белек алып атса, анан өкмөт токтом кылып атса, ошол эле премьердин, министрлердин тагынган сааттарын көрсөңүз, бири дегенде 10 000 доллардан ары турушу мүмкүн. Аларды белек катары алган булар. Ошон үчүн булар жөнөкөй кызматкерлерди тимелеп коюп, биринчи кезекте өздөрүн оңдош керек. Ошол эле маалда айрым эксперттер идея жакшы, ишке ашпай калат деп отура бербей сунуштарды берип, атайын эрежелерди киргизе берген оң дешет. Алардын пикиринде акырындык менен талаптар күчөп, жүзөгө аша баштайт да мындан пайда тапса болот. Ошол белектер чогулду, аны эмне кылат? Кээ бир жерлерде мисалы музейлерди түзүп койгон. Мисалы мына биздин президент Алмаз Шаршенович кеткенде деле президентке берилген музей немелер, ошондой белек бекчилер обычно мындай улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алган белек бекчилер да, мисалы чет өлкөгө барганда. Ошолорду музейге коюп коет. Мисалы мына президент Атамбаев Индияга барганда муну алган деп музейге коюп коет. Бул бир ыкмасы. Экинчи ыкмасы чогултуп туруп сатып акчасын бюджетке койсо болот. Жол болсо ошол кызматкер белек алган кызматкерге ошол аябай маанилүү болсо ошол белек акчасын төлөсүн. Анан сатып алып туруп өзүнө алып калсын эгер өзүнө кызык болсо. Токтом долбоору жемкорлуктан арылууну, мамлекеттик кызматкерлердин өз кызыкчылыктарына тоскоол болууну көздөйт. Ал эми адистер ар бир чиновниктин айбирине байланыштуу жүзөгө ашаарын белгилешет. Улукбек Кутманбаев, Телек Асхатбеков, РТВ Медиа.